бузуунун баардыгын элибиз көрүп турат. Эл көрүп турат. Бир гана сиздер көрүп жатасыздар. Базар жөнүндө айтып кеттиңиз, жаңы туура айттыңыз, Кара-Балтада. Ошондо бир телесюжет болгон. Мен туура колдодум. Ошо базардын ээси иштеп аткан адамдарды мажбурлап добуш бергизген үчүн бир партияны силер алып салдыңар тизмеден. Бир партияны иш козгоп. А эмне себептен бир жерден бир партияны алып салбайсыңар мынакей? Мына көрсөтүп атат. Алып салгыла ошол партияны иштен. Иш козголуш керек. Иш козголуш керек. Кара сууда жашап аткан жарандар ыйлап атат. Матраимовдардын вотчинасы болду дейт бул. Матраимовдардын үйү болду дейт бул. Кара суу. Матраимов Раим деген бажынын замы бар экен. Бажычыларды алып келип иштетти дейт ошол убакта. Эми ар бир нерсенин чеги бар да. Ошонун негизинде Матраимов Раимдин да жоопкерчилигин кароого мен фракциянын чечимине киргизем. Ал киши бажыны жакшылап иштесинчи, бажыда эмне болуп атканын элдин баары жакшы билет. Ар нерсенин өз убактысы келет. Адам чектен ашпаш керек. Эмне болуп кетмек ошо Кара сууда 65% албай 35% алса? Эмне өзгөрүп кетмек? Ошол эле кара суулуктар, ошол эле кара суулук мэр болмок. Биздин элибиз Матраимов Раим эмес, Бакиев менен Акаевке сабак берген. Ошон үчүн бардык бийликте жүргөн адамдардын эсинде болуш керек. Алдыда чоң шайлоо турат. Ошонун аркасы менин тилегим тынччылык менен бүтсүн. Атайын барлык бажы кызматкерлерге кайрылып кетем. Өз ишиңерди жазагыла. Шайлоо бүтөт. Шайлоодон кийин республика ата журт фракциясы парламентте иштейт. Ким кандай шайлоодо бускан адамдарга барса, биз сөзсүз түрдө иш козготуп аяна жетебиз. Биринчи эскертүү бул Матраимов Раимге. Персоналдуу түрдө биздин фракцияда мен кайрылып атам. Ал киши жөнүндө сөз көп. Анын иши боюнча сөз көп. Айтыла турган сөздөр али бардык алдыда. Дагы бир жолу айтам. Чектен чыгып кетти ал. Чектен чыгып кетти. Шайлоо убактысында токтобой дагы мыйзам бузулуп барса, сөз түрдө иш козгошуш керек. Ал кишинин жоопкерчилигин карашыбыз керек. Кызматын тыштап туруп, иштесин партияга. Эч ким каршы эмес. Ачык иштесин. Не, бажыда бардыгы кыйрап атабы? Бажы төлүмдөрү ашып, бюджетке акча батпай атабы? Бажыдагы коррупция жокко чыгып кеттиби? Бажыдагы коррупциянын атасы да апасы экенин элдин баары айтып атат. Бул жөндө биздин фракция дагы өзүнчө иш жүргүзөт. Бул жөндө дагы биз бажыдагы иш жөндө өзүнчө иш жүргүзөбүз. Ошон үчүн мамлекеттик кызматкерлерге, өзгөчө бул жерде мына укук коргоо органдарынын жетекчилерине, өзүңүздөр барып министрликтерге жолукканда айтып койгула. Алмаз Шаршевич элдин алдында туруп убада берди. Шайлоо таза өтөт деп туруп. Колдоп бергиле ошол кишини. Колдоп бергиле президентибизди.